Урматтуу Алмаз Ахунжанович, bir көңүл буруп койсоңуз, бул укук коргоо органдарынын жетекчилерине, ошондой эле тергөөчүлөргө мен bir кайрылуум бар да. Биздин негизги мыйзамыбыз Конституциянын 20 беренесине таянсак, келишимдик милдеттенмелерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок деген негизинде эле адамды эркиндигинен ажыратууга тыюу салынган да. Ошону менен биргеликте Конституциянын 96 беренесине кайрылсак, жогорку соттун пленуму сот практикасынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын бардык соттору жана судьялары үчүн милдеттүү болгон түшүндүрмөлөрдү берет деп турат да. Жакында жогорку соттун пленумунун токтому чыкты. Бул жерде токтомдо так көрсөтүлүп турат да, кайсыл учурда алдамчылык болот, мошенничество, кайсыл учурда жарандык мамилелер. Менин байкоом боюнча бүгүнкү күндө өтө фактылар көп каттоодон өттү да. Баягы бирдиктүү реестрдечи. Мисалы, эки адамдын ортосундагы мамиле, мисалы бирөө акча берип, акча алып, ошонун квалификациясын туура эмес мындай колдонуп атышат да. Мисалы, жарандык мамиле болсо, ал мыйзам боюнча сотко барыш керек. Бирок сотко барганда ал жерде убакыт, мезгил көп өтөт, убакыт көп талап кылат да. Ошондуктан көпчүлүк учурда ички иштер органдарына барып, милицияга арыз жазып, мына мени алдады, акчамы алып кетти деп туруп, милиция органдары, көбүнчө милиция, каржы полициясы деле бар, башка укук коргоо органдары бар. Анан кийин алар кылмыш ишин козгоп, ошо кылмыш иштин алкагында мындай иликтөө иштерин жүргүзөт да. Бирок жыйынтыгында аягында барып, бул жерде алдамчылык жок экен, мошенничество жок, бул жерде жарандык мамиле экен деп туруп, ишти жаап койгонго мажбур болуп атышат. Буну менен биз биринчиден убакыт кетип атат. Эки тарапты кыйнап атабыз. Тергөөчүгө баягындай нагрузка коюп атат да. Ошондуктан пленум, жогорку соттун пленуму сонун түшүндүрмө берди. Кайсыл учурда алдамчылык болот, кайсыл учурда баягы жарандык мамиле. Мен сизден суранамын, ушуну айрыкча көпчүлүк нагрузка ички иштер министрлигинде да, ошол жогорку соттун пленумун алып, ички иштер министрлигине жиберип, ошону практикада колдонуш керек. Себеби кандай гана чечимге барбасын, сотко барганда судьялар сөзсүз турда ушул пленумду эске алып, ошону жумушунда колдонот да. Рахмат.